Энергия секторга 102 миллион сомго 54 техника берилсе, анын 5-өө Дал ушул Талас облусуна берилди. Бул унаалардын берилиши энергетиктердин ишин алга жылышына өзүнүн пайдасын бермекчи. Акыркы 3 жылда мамлекет тарабынан энергетика тармагына жакшы көңүл бурулуп, материалдык техникалык базалары чыңдалууда. Бул жолу кезектеги кызматтык 5 унаа Таласка берилди. Эми электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоого салымы чоң. Bir самосвал, bir кран, экскаватор, 2 жак автоунасы келген. Акыркы 2 жылда жыл айланбай техникалар байма-бай келип атат. Кудай буйруза кардарларды өз убагында тез жана сапаттуу тейлегенге чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Марлис Байтиков Талас электр тармактар ишканасында инженер-механик болуп эмгектенет. Берилген унааны Таласка айдап келген. Бул унаа катаал шартта иштегенге жана керектүү жабдууларды салып жүргөнгө ыңгайлуу экендигин айтат. Биздин жумушубуз абдан жеңилдет да. Күйүүчү май жанынан абдан экономичный болот экен, үнөмдөйт экен. Экинчиден биз тоташка линия бара турган жерлерге биз абдан бат жетебиз. Баягы авариялык учурлар болгондо ошол жерди батырып барып устранить эткенге ылайыктуу машина экен да. Мисалы үчүн ичин ача берсек, мына 2025-жылкы өзүбүздөн чыккан унаа. Заманбап үлгүдөгү бүт бардыгы сенсорный, кнопочный 4 4 дөңгөлөк аракетте иштейт да. Мына аркасында бригада отурганга абдан ылайыктуу. Аркасында 3 киши отурат. Эң негизгиси ишин бардыгы мындай кенен да эме отурганга. Анан кийин бул жагын ача кетсек, бул жака өздөрүнүн шаймандарын салып бара турган жерлерге бат жана эме ыңгайлуу да бара турган жерлерин. Акыркы 3 жылда энергетика тармагына жакшы көңүл бурулуп, техникалар берилүүдө. Ал эми бул жолу берилген унаалар атамекендик өндүрүштөн чыккан. Жалпы республиканын энергетика тармагына 102 миллион сомго 54 унаа берилди. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.